Хаджам менен хиджаманын айырмасы кандай? Хиджама бул ооруган адамдан кан чыгарып, кровопускание деп коет орусча хиджама жасоо. А хаджам бул ошо хиджама жасаган адис айтылат. Хиджамистка болот да бизче айтылганда, а хаджам арабчадан келет. Пищевая аллергиядан хиджам аркылуу арылса болобу? Негизи пищевая аллергиядан арылуу мүмкүнбү? Арылууга мүмкүн, жасатса жакшы болот. Бул сүннөттө баардык ооруга көрсөтүлгөндөн кийин ниетти коюп жасатса дээрлик баардык ооруга шифасы бар. Жана биздин практикада аягыккандар көп эле кездешет. Бетке хиджама кылган менен денеге кылгандын айырмасы барбы? Негизи аял кишиге хиджаманын аралыгы канча убакыттан болушу керек? Бет менен денеге хиджама кылгандын айырмасы бар. Кандайча дегенде бул денеге караганда бетке башкача ыкмада жасалат. Атайын каражаттар менен бет тазаланат, массаж жасалат, обезболивающий кремдин жардамы менен гана хиджама жасалат. Ошонусу менен айырмаланат. Аял кишиге профилактика катарында 3 ай аралыгында бир жасатканы жакшы болот. Эгерде бир оорусу жок болсо, кандайдыр бир оору себептүү болсо, аны адистерге кайрылып, ошого жараша курс назначения болот. 3 процедура болушу мүмкүн. Бул жерде ар бир адамга индивидуальный подход кетет да оорусуна жараша. Бетиңизге кайсы кремдерди пайдаланасыз, машалла? Кыздарга бетти сактоо боюнча насыйкат айтыңызчы. Бул боюнча айта кетсем, эң эле бетти өзү негизи туура жуу, туура тазалоодон башташ керек. Крем сүйкөрдөн мурда биз күндүзгө жүргөндө SPF крем, бул солнцезащитный крем сүйкөлөт. Аны сөзсүз түрдө кечинде жууп жатыш керек. Атайын бетти жуучу, тазалоочу каражаттарды колдоном. Бир эмес, бир нече этаптан турат. Бул дагы андан тышкары сөзсүз хиджаманы колдонуп келем. Косметологический бетке. Беттеги кара точкалар, тактар, майда бырыш, угрилер хиджама менен кетеби? Канча жолу жасатыш керек? Бул жерде жасатуу маселесине келгенде, бул жерде дагы индивидуальный подход кетет. Мисалы, кара так болсо, пигментный пятна деп коет, буларга бир 2-3 процедура жетиштүү болот. Андан тышкары купероз болсо, розацея, бул бетте кездешчү көйгөйдүн бири. Андан тышкары жанагындай эле угрилер болсо, 3дөн көбүрөөк процедура талап кылынат. Беттикине 3дөн 5-6 процедурага чейин барып жакшы болот да. Көпчүлүк учурда биздин практикада колдонуп жүргөн ыкма менен ушул аралыктагы процедуралар талап кылынат. Жана андан тышкары бир гана хиджама жасап койбостон питанияга көңүл буруш керек бул жерде. Бетке чыккан нерселер ички органга жараша болот. Ички органдын таасиринен келип чыгат да көпчүлүк учурда. Омуртка бел ооруларына хиджаманын таасири барбы? Адам жылына канча жолу хиджама кылдырса болот? Омуртка бел ооруларына таасири болот. Бул жерде ошо туруп калган кандарды алып чыгуу менен организмде зат алмашуу жакшырат, кандын айлануусу жакшырат, иммунитет чыңдалат. Ошонун негизинде жакшы таасир этип, шифа болот. Жылына эгерде эч кандай патология жок болсо, бир оорусу жок болсо, 3 процедура алып койгону жакшы болот, профилактика катары. Бир оору себептүү болсо, бул жерде үстүдө жогоруда айтып өткөндөгүдөй, ар бир ооруга индивидуальный подход болот да, ошого жараша процедуралар назначение болот. Кээ бир ооруларга 1-3-4 процедура талап кылынса, кээ бирлерге адан көбүрөөк талап кылынат. Ортолору, аралыктары, булар дагы өзүнчө индивидуальный айтылат да. Айына канча акча табасыз? Хиджама, косметология боюнча окусак болобу? Бул кесипти каяктан бүткөнсүз? Канча жылдан бери жасайсыз? Айлыгым боюнча айта кетсем, кенен жетиштүү, Кудайга шүгүр. Хиджама, косметологиялык хиджама боюнча окууга мен чакырмакчымын. Жакшы болот окуп алсаңыз. Эң негизгиден эле өзүңүздүн жүзүңүзгө кам көрөсүз. Андан тышкары
Эгерде ушул кесибиңизди жакшы билсеңиз, 5 жылдап окуп диплом алып иштегендерге караганда жакшы акча табасыз деп мен ишендире айта алмакчымын. Андан тышкары бул жаатында мен 9-10 жылдан ашуун болуп калды эмгектенип жүргөнүмө. Башталышы Кыргызстандан эле окуп практика кылып баштагам. Андан кийин чет жакка кетип, Египет жергесинде дагы тереңдеп окуп үйрөнүп, ошол жакта көбүрөөк жыл иштеп келдим. Эми Кыргызстанда эмгектенип келем. Биринчи жасатканымда бетимдин кызарган жерлери агарган. Экинчи жолкусун орозодо этек кирим келген убакта жасаттым эле. Бетим кайра бузулду. Бул жерде так бетинде эмне маселе болгонун жазбагандыктан так толук жооп бериш кыйыныраак болуп турат да, чындап айтканда. Негизи хижамадан кийин, бетке жасаткан процедурадан кийин уходду туура кылуусу шарт. Бул жерде ошол туура кылынганбы, ошол жагына да көңүл буруш керек. Андан тышкары питаниясына көңүл буруусу зарыл, күнөө сактануусу зарыл. Эгерде ошол талаптар толук кылынбаса, да ушундай өзгөрүүлөргө дуушар болушу мүмкүн. Же болбосо кээ бир учурда процедурадан кийин бир сыйра обострение берип барып, анан калыбына келет. Же кийинки процедура талап кылынат да бул учурда. Ошон үчүн бир точный бир так маалымат айтыш үчүн бир сыйра консультацияга келгени да жакшы бул учурда. Мен ошону айтмакчымын, консультацияга келип, кайрадан балким кийинки процедурага келсе, ошондо толугураак маалымат бере алабыз. Канча балаңыз бар? Канча жаштасыз? Бул эми мен жеке жашоом болгондуктан эл алдында жарыялагым келбейт. Ошондуктан бул жеке жашоом сыр боюнча эле калганы туура деп ойлойм. Косметологиялык хиджама курсуңуз канча болот дагы? Биз орозо айына карата эле кичине токтоп турганбыз. Азырда кайрадан группа топтолуп атат. Жакынкы күндөрдө кайрадан окуу курстары уланмакчы. Бул жерде бир гана косметологиялык хиджамага окутпастан оздоровительный общий хиджаманда окутулат. Эң күчтүү хирург Талант Орозкулович, андан тышкары анатомия боюнча сабак берет. Асептика, антисептика боюнча инфекционист атайын өз кесибин жакшы билген адистер сабак берет. Хиджама боюнча дагы жакшы мыкты адистер сабак берет. Андыктан онлайн окууларга кызыкпастан бул жерде келип жандуу окуп алганыңыздар абдан жакшы. Себеби онлайн окуганда өзү көрүп, чегип, сезип көрбөгөндөн кийин жасаш кыйын болот. Чындыгында денеге жасоо кыйыныраак, андан бетке жасоо андан да кыйыныраак. Андыктан бул бетке өтө кылдаттык менен жасоо талап кылынат. Беттики негизи ювелирная работа деп коет. Аябай жакшы көңүл буруп жасоо абзел. Ошондуктан мен сиздерди чакырмакчымын. Жакшы окуп бүткөн мыкты адистерди жумушка алуу дагы каралган. Себеби дегенде биз бул жерде Бишкекте эле болбостон, келечекте жайылып Кыргызстандын башка тараптарына дагы Сенаметтин филиалдары ачылмакчы. Андыктан бизге күчтүү мыкты адистер керек болот. Ошого келиңиздер, окуп алыңыздар.